Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы тарабынан даярдалган апталык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жаңылыктар менен тааныштырган мен Кутман Маматемин уулу, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ош технологиялык университетине Казакстандын Нурсултан Назарбаев атындагы Эл аралык университетинин профессору Дүйшөн Саматов келип, жалпы профессордук окутуучулук курам үчүн лекция окуду. Биздин окуу жайдын интеллектти өнүктүрүү борбору тарабынан билим сапатын кантип жогорулатуу керек деген темада тегерек стол уюштурулду. Спорттун стол теннисин сүйүүчүлөр үчүн биздин окуу жайда ардагерлердин катышуусунда стол тенниси боюнча эл аралык турнир өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинде эмгектенип жана билим алып жатышкан айрым окутуучуларга жана студенттерге жараткан ийгиликтери үчүн жетекчилик тарабынан ардак грамоталар менен баалуу белектер тапшырылды. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин бүтүрүүчү курсунун студенти Нурис Абдиев өзүнүн сүйүүм сен аттуу деп аталган алгачкы тушоо концертин берди. Биздин университетте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын катышуусунда Таза аба долбоорунун алкагында коомдук угуу болуп өттү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетине Казакстандын Нурсултан Назарбаев атындагы Эл аралык университетинин профессору Дүйшөн Саматов келип, жалпы профессордук окутуучулук курам үчүн жогорку жана орто окуу жайдагы кадр даярдап жаткан профессордук окутуучулук курам бүгүнкү күндө кандай мамилеге ээ болуп, кандай талаптарга жооп бериш керектиги жөнүндө маалымат берди. Бүгүнкү күндөгү жогорку жана орто окуу жайлардагы билим берип жатышкан окутуучулар үчүн чоң акчалар, жаңы технологиялар жетишкендиги гана эмес, эң биринчи коомдогу кадыр баркы, өздөрү даярдап жаткан кадрлардын сый-урматын жана артында калтыруучу жаш муундардын жакшы эскерүүсү, түйшүктүү ак эмгектин баалуу болуп эсептелет. Жаш адамдын жан дүйнөсү азыркы татаал жана албут келген дүйнөнүн агымына даярдоо, алардын ар биринин өзгөчө кылдаттыкты жана мыкты даярдыкты талап кыла тургандыгы анык. Окутуунун ички жана сырткы маданияты айкалыша келгенде гана чыныгы ишмердик башталат. Өзүнүн инсандык дарамети өнүккөн окутуучу гана башка адамдын эркин калыптандырууга умтулат. Ал эми кадр даярдоодогу ишмердик окутуучу мурда өздөштүргөн интеллектуалдык жана эстетикалык байлыктары аны курчаган дүйнөнү таанып билүүнүн, кайра жаратуунун куралы болуп калганда гана ишке ашат. Албетте публикацияда керек. Илимий макала чыгарыш керек, изилдөө жүргүзүш керек, коомдук иштерге катышуу керек. Булардын баардыгы маанилүү. Бирок мен кайра дагы ынанып кетем, айтып кетем. Менин кесиптешимде менен баарлашканда. Эгер окутуучу катары өзүңүздүн сабагыңызды жакшы өтсөңүз, кадыр баракка ээ болосуз. Студенттер баалайт, коллегаларыңыздар баалайт, жетекчилик баалайт. Ошондой үчүн эгер тескерисинче бардык жумуштарды сонун аткарып, коомдук иштерге катышып, спорттон биринчи орун алып, бирок сабакты өтө албасаңыз, анда студенттер дагы айтат да, эч нерсе үйрөнбөдүм дейт. Ошондуктан бүгүнкү темабыз атайын үйрөтөбүзбү? Кантип үйрөтүүнүн кандай жолдору бар, окутуунун кандай жолдору бар, ушул жөнүндө кеп каралат. Кыргыз Республикасында, анын ичинде жогорку окуу жайларда билим берүү сапатын жогорулатуу маселелери өзгөчө көйгөйлүү маселе болуп жаткандыгы эч кимге жашыруун эмес. Анткени аламдашуу алкагында ар бир мамлекеттин жарандары үчүн техника жана технология тынымсыз өнүгүшү бүгүнкү күндөгү билим берүүнүн сапатын терс таасирин тийгизбей койбойт. Биздин университеттеги интеллектти өнүктүрүү борборунун волонтерлору тарабынан окуу жайдын окуу департаментинин жетекчилиги менен биргеликте ушул маселенин тегерегинде талкуу уюштурулду. Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде да, Кыргызстандын билим берүү мейкиндигинде да билим берүү сапаты академиялык салттардын бири болуп саналат. Эксперттик жана академиялык коомчулдуктун активдүү талкуусунда сапатты камсыздоо процессинде таасирлердин кайсынысы басымдуу, сапатты кайсы өлчөмдөө менен аныктаса болот, сапат ресурстары менен же натыйжалары менен аныкталабы? Мониторинг баалоо сапатынын ички жана сырткы баалоосу эмне үчүн зарыл? Бул суроолордун баары окуу жайдын жетекчилигинде да, ошону менен биргеликте түзмө-түз окуу кызматтарынын кадрларында тынчсыздандырат. Алардын ичинде студенттерди, бүтүрүүчүлөрдү, иш берүүчүлөрдү, ата-энелерди, мугалимдерди. Ошондуктан бул маселелер билим берүүнүн сапатын ички жана сырткы тутумун түзүүдө каралат. Сапаттын ички жана сырткы баалоо методология жана куралдары, сапатты камсыздоо тутумун документтештирүү процедурасы иштелип жана тастыкталып чыккан. Интеллектти өнүктүрүү борбору негизи университет боюнча бир канча иш-чараларды уюштуруп, мына бүгүнкү күндөгү тема билим сапатын кантип жогорулатабыз аттуу деген темада тегерек стол уюштуруп атат. Негизи бул тема азыркы күндөгү өтө актуалдуу бир эле
биздин университетте эмес, жалпы коомдогу жалпы окуу жайлардын ичинде жогорку жана орто кесиптик билим берүү программаларында. Спорттун стол тенниси боюнча университетибиздин атайын стол теннис үчүн ачылган жайда биринчи жолу ардагерлер арасында эл аралык турнир өткөрүлдү. Аталган иш-чарага 40 жаштан жогорку спорттун бул түрүн сүйүүчүлөр жана көрөрмандар катышты. Теннис ар кандай кыймылдарга бай келип, тез кыймыл аракетти, көрөгөчтүктү, чыдамкайлыкты, тактыкты өрчүтөт. Теннис ойногондо ракетка менен топто урууда көбүнчө бир кол иштегендиктен спортсмендин кол булчуңдарынын бирдей эмес өсүүсү байкалат. Дененин ар тараптан өнүгүүсү үчүн теннис менен машыккандар жалпы дене көнүгүүлөрү жана спорттун башка түрлөрү боюнча да машыгуулары керек. Теннис ойноого балдарды 7-9 жашынан үйрөтсө болот. Теннис ойуну адамды өтө чарчатпастан көңүлдү көтөрүп активдүү эс алуунун каражаты болот. Айрыкча стол үстүндөгү теннистин оңой жабдылышы, оюндун тез өздөштүрүлүшү бардык жаштагы адамдардын ойносуна мүмкүндүк берет. Бул аябай кубанычтуубуз. Мына Өзбекстандан келди, Кудай буйрса, Жалал-Абадтан келди, Оркостон Баткенден келишти. Мен ойлойм, бул турнир жылда боло турган турнир. Теннис ойуну өнүгүшүнө салым кошкон үчүн ушу биздин Ош технологиялык университет ректорат жабатына ушул жерде залды ачкан Исага, ушул жерде карап балдарды үйрөтүп, арена ачкандар ушу акылга, силердин атыңардан, өзүмдүн атыма терең ыраазычылык билдирип, иштерине ийгилик, үй-бүлөлөрдө тынчтык, ал эми силерге дагы ушу жеңишчилер көп болсун, күчтүүлөр жеңсин, ушу теннисибиз мындан ары дагы бир түштүктө эмес, Кыргызстан боюнча өнүгүшүнө тилектешмин. Спорттун бул түрүндө да өз көрөрмандары көп. Стол үстүндө ойнолчу теннистин тарыхы 1901 жылдарга барып такалат. Эң алгач топ уруучу ракетка тактадан жасалып, 1952 жылы япониялык спортчу Хиродзе Зато алгачкы жолу резина жабыштырылган ракетка менен оюнга чыккан. Жыйынтыгында ал чемпион болгон жана ушундан улам теннис ракеткасына резина кошулган. Стол теннисинде эки спортчу ойноп, анын шыктуусу жеңүүчү боло алат жана жеңиш упай аркылуу аныкталат. Шарты ар бир оюнчу 6 жолу сокку урат, андан кийин атаандашы сокку берсе болот. Бул оюнду ойногон оюнчулар Кыргызстандын бардык аймактарынан жана коңшу мамлекеттерден да келишти. O'zbekistondan shu O'sh shahriga stol tennis musobaqasini stol tennis musobaqasiga qatnashgani keldik. 8 nafar kattalar o'rtasida bo'ladigan musobaqaga 8 nafar keldik odamlar bilan. Xudo xolasa chiroyli o'rtoqlik uchrashuv bo'ladi degan umiddaman. Bu yerda ko'p do'stlar bilan tanishdik. Va bundan keyin ham yana Xudo xolasa chiroyli o'yinlarni ko'ramiz degan umiddaman. Chiroyli musobaqalar bo'ladi. Бүгін мына Ош шаарына келдик. Ош технологиялык университет эл аралык ардагерлер арасында стол үстүндө ойнолчу теннис боюнча мелдешке келдик. Жалал-Абад шаарынан 15 адам 40 жаштан жогору спортсмендер катышат экен. Ошол оюнга келдик. Жакшы оюн болгон атат, айым башталат. Катышуучулардын баары күчтүүлөр утсун. Ийгилик каалайм. Теннисибиз өркүндөй берсин, стол тенниси. Биринчи жолу өткөрүлүп жаткан бул турнирди мындан кийин дагы салт катары улантуу максатында биздин окуу жайдын дене тарбия кафедрасынын жалпы жамааты жана Намыс спорт клубунун жетекчилиги кийинки жылдарда мындан дагы чоңураак массаптуу өткөрүүнү пландашууда. Ал эми бул спорттук иш-чаранын негизги максаты эл аралык достукту бекемдөө, стол теннисине кызыккан ар бир оюнчунун жана көрөрмандын талабын канааттандыруу, теннис ак жашоо образын түзүүгө үндөө болуп эсептелет. Бүгін 27 апрель 2019 жыл Ош технологиялык университетинде стол үстүндө теннис боюнча ардагерлер арасында эл аралык биринчи мелдешти өткөзүп жатабыз. Максаты ушул ардагерлерди сүйлөө максатында. Настольный теннисти Ош шаарында жана Кыргызстанда өнүктүрүү максатында жана жалпы эле Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстандардын спортсмендердин ынтымагын бекемдөө. Ошол уюштуруу иштери Ош технологиялык университети өзү алып барып жатат. Жеңгендерди баалуу сыйлыктар жана ардак грамоталар менен сыйланышат. 1926 жылы эл аралык стол теннисине атайын федерация түзүлгөн. Дал ушул жылы Лондондо дүйнөлүк чемпионат өткөрүлгөн. 1954 жылдан тарта СССРдин курамы эл аралык чемпионатка кошулган. 1988 жылы Сеулда өткөрүлгөн Олимпиада оюндарынын тизмесине кирген.
2015-жылы жалпы дүйнөлүк стол теннис күнү деп аташкан. Азыркы учурда 215 өлкө бул спорттун түрүн ойноп келишет. Ош технологиялык университети Кыргыз Республикасынын эл чарбасына жана өнүгүшүнө техникалык багыттагы жогорку квалификациялуу мыкты адистерди даярдап берди. Убакыттын өтүшү менен биздин окуу жай эл аралык билим берүүнүн жогорку деңгээлине чыга алды. Бул багытта ар кандай эл аралык долбоорлор менен иш алып барууда бүгүнкү күндө көптөгөн илим жаатындагы бир топ аткарылган иштердин ээси болуп калды. Бул жетишкендиктер менен катар эле республикалык эл аралык деңгээлдеги спорттук мелдештерге ар кандай маданий иш-чараларга да көптөгөн ийгиликтерге жетишип, жалпы кыргыз элинин намысын коргоп келе жатышкан уул кыздарыбыз аз эмес. Окуу жайдын жетекчилиги биздин университетте эмгектенип жатышкан бир катар окутуучуларга жана кызматкерлерге, окуу жайдын намысын коргоп, атын чыгарып билим алып жатышкан студенттерге ардак грамоталар менен биргеликте баалуу белектерди тапшырды. Сыйлыкка ээ болгондордун арасында шаардык, областтык жана республикалык, ошондой эле эл аралык спорттун мелдештерге ийгилик жараткандар, ар кандай сынактарга байгелүү орундарга ээ болгондор, окуу жайлар ортосунда өткөрүлгөн ар кандай предметтик олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, сулуулук сынактардын жеңүүчүлөрү, ар кандай долбоорлордун катышуучулары да бар. Биздин университеттин кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин бүтүрүүчү курсунун студенти Нурис Абдиев өзүнүн «Сүйүм сен» деп аталган алгачкы тушоо концертин өткөрдү. Чыгармачылыкка жаңыдан гана кадам таштап, бул багыттагы өйдө төмөн оош кыйыштуу жолдордун эми гана өздөштүрүп келе жаткан бул жигит келечекте Кыргызстандын кыргыз элинин сыймыгы болууну максат кылат. Жаштайынан ыр-чөйрөгө жакын болуп, талантын бул багытка буруп, кыргыз маданиятына аз да болсо салым кошсом деген асыл ой максаттары бар. Бош убактысын окуудан сырткары пайдалуу иштерге арнап, эң аз дегенде өнөрүн элге тартуулоо менен өзүнүн ички максаттарын ишке ашырууга аракеттенип келет. Алган адистиги таптакыр чыгармачылыкка байланышпаса да, талантын таптап өстүрүүгө умтулат. Бул таланттуу жигит аздыр көптүр мекенибиздин шоу чөйрөсүнө аралашып, кесиптеш достору менен сахналарды ардап келет. Анын аткаруусундагы ырлар сахнада жаңырса, уккан адамдын кайдыгер калтырбайт. Андыктан Нуристин талантын өстүрүүгө ар тараптуу жардам берип келе жаткан биринчи кезекте ата-энеси, андан соң өзү окуган окуу жайдагы жалпы чыгармачыл жаамат, факультеттин жааматы жана достору болуп эсептелет. Буюрса, Нуристи келечекте эл аралык деңгээлде чоң сахналарда күтөбүз.
Ош технологиялык университетинде таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, Жанар Акаев, өкмөт өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик жетекчилери катышты. Эгерде мындан көп жыл мурун ата-бабаларыбыз дарттан аз түрү менен гана оорушкан болсо, азыркы учурда оорунун саны көбөйүп, күн өткөн сайын ал оорулар улам жашарып барат. Ар кандай оорулардын келип чыгуусуна жана алардын күчөшүнө кандайдыр бир факторлор таасир этет. Акыркы учурда абанын булганышы адамдардын ден соолугуна коркунуч жаратаарын бир гана саламаттыкты сактоо кызматкерлери гана эмес, жалпы дүйнө коомчулугу ойлонуп жаткан учур. Анткени таза аба, кир аба, бул чегарасы жок буга. Бул биринен бирине өтүп кете берет, анан ошо дүйнө баары биригип туруш үстүнөн иштебесек, анда бул ар бир адамга зыян тиет да. Ошо негизинде мына бүгүн биз Ош шаарына келип отурабыз, бул жерде биз Ош шаарынын вице-мэри келип отурабыз, ушул тармактагы илимий адамдарды чакырып, анан тандаганыбыз негизи ушул силердин университетиңер түштүк боюнча, экология боюнча негизги илимий адамдар ушул жерде экен. Биз бүгүн бул жерде сүйлөгөн эмес, силерден сунуш күткөн экен. Пикир күткөн экен. Эмне айтасыңар, кандай сунуш бересиңер? Келечекте биздин Кыргызстанда, Ош шаарында абаны таза сактап калыш үчүн, келечекте биз өзүбүздүн ден соолугу жакшы болуш үчүн, биздин балдарыбыздын ден соолугу жакшы болуш үчүн, жакшы чоңоюш үчүн эмне кылабыз, алдын ала эмнени алсак болот деген. Анан бүгүнкү күндөн биз ачык болобуз, бизде сайтыбыз бар, биздин балдарыбыз бар. Кагаз жүзүндө силерден ар кандай сунуш пикирди күтөбүз, анан буюрса бизге барып мыйзам долбоорун чыгарабыз, пакет мыйзам долбоор. Убакыттын өтүшү менен илим жана техника өнүгүп, жаңы ойлоп табуулар жана ачылыштар жаратылышка терс таасирин тийгизип, адамдардын ден соолугуна коркунуч жаратууда. Абанын булганышы менен климаттын өзгөрүшү кээ бир оорулардын күчөшүнө, кезегинде жаңы дарттардын пайда болуусуна негиз болууда. Адам баласы жаратылыш менен тыгыз мамиледе. Эгерде айлана чөйрөбүздө кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, сөзсүз түрдө биздин организмибизге дагы коркунуч жаратуусу мүмкүн. Жалпы адамзатты ойлондуруп жаткан бул глобалдык маселенин алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу багытында эл арасында бир топ иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Экологияны мына билесиңер, азыр бүт дүйнөдө экологияны сактоо боюнча чоң иш-чаралар өтүп атат. Анда Бишкекте мына абанын булганышы боюнча маселе абдан оорлошту. Бишкектин үстүн дайыма кара түтүн каптап турат. Биз сөзсүз эле ошондой болуп шаарга проблема басып киргенде эмес, ага жеткенге чейин кантип алдын алабыз, эмне кылсак болот, мына көп сунуштар бар. Мисалы, ошол эле автоунааларды, бул жерде транспорт факультетинин жаштары да отурат. Силер дагы азыр жөн эле студент деселе баягы эптеп келип бүтүп кетиш эмес. Биз региондорго чыкканда жаштар дайыма ушундай бир чоңураак деңгээлде кантип салым коссак болот, кантип сунуш айтсак болот, мындай берсеңер болот да. Адамзат жашоосун камсыз кылып турган бир нече факторлор абанын булганышы менен климаттын өзгөрүшүнө алып келет жана ал өзгөрүүлөр жогорку деңгээлде адамдардын ден соолугуна коркунуч жарата тургандыгын экология багытындагы адистер, окумуштуулар, саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү тынымсыз айтып келишет. Алардын эң негизгилери учурда кендердин казылуусу биздин жаратылышка эбегейсиз зыянын алып келүүдө жана биз табигый ресурстардан айрылып калуудабыз. Мындан сырткары өзүбүз эле чыгарган таштандылар, завод-фабрикалардан чыккан түтүндөр да бүтүндөй жандуу жаратылышка терс таасирин тийгизүүдө. Атмосфералык абаны булгоонун негизги булактары болуп автотранспорт, кен иштетүү, кайра иштетүү тармактарынын ишканалары, коммуналдык чарба, менчик үйлөр болуп эсептелинет. Булгоочу заттардын атмосфералык абага чыгышы негизинен айлана чөйрөгө кыйыр таасир этүүчү тармактын экономикалык абалына, шаарлардын коммуналдык чарбаларынын иш берүүлүгүнө жараша болот. Азыркы учурда керектелүүчү табигый газдын запасынын жоктугу, жекеменчик үйлөрдүн көпчүлүгүн калориясы аз отунду пайдаланууга барууга мажбурлоодо. Атмосфералык бузулуш адамзаттын ден соолугунун бузулушунун биринчи орунда турган бирден бир себепкери болору практика жүзүндө илимпоздор тарабынан айтылып да жатат, илимий далилдер менен аныкталууда. Учурда климаттын өзгөрүүсүнө жана жаратылыштын бузулушуна көптөгөн жагдайлар себеп болууда. Алардын бири атмосферанын булганышы менен жаратылышка зыян алып келүүчү автоунаалар жана алардан чыккан түтүн болуп эсептелет. Ал эми Кыргызстанда андай темир тулпарлар миңдеп саналат. Адамдар арасында, айрыкча биздин мамлекетте транспорт каражаттарынын автоунаа түрү гана өнүккөндүктөн азырынча башка түрүн элге кеңири жайылтуу карала элек. Анын ордуна автоунаалардын абанын булганышына тийгизген терс таасирин азайтууга көптөгөн сунуш айтылып, аны чечүүнүн жолдору каралууда. Экобилим коомдук фондунун атынан эмнени сунсак элек? Ушул көйгөйлөрдүн арасынан автотранспорттон чыгып аткан зыяндуу заттардын эмесин көлөмүн азайтуу максатында ушу өзүбүздүн сунушубузду берели деп турабыз. Транспорт боюнча деп атасыз. Мисалы, бул жерде инженерлик подход керек да, мен оюмчачы. Сиздердики мындай өтсө реферативный болуп калыптыр, өтсө жакшы болот эле деген. Бүгүнкү күндүн акыбалынын так анализи жок да. Мисалы, конкретно айтканда дизельный двигательдер, дымность боюнча канча процент предельной концентрации, двуокись азота, анан ар бир пункттарда өлчөнүш керек да. Азыр бүгүнкү күндө бир дагы пункт жок, ошол жанагы отработавший газдарды өлчөө пункттары
болса дагы приборлору өздөрү стандарттан өткөн эмес. Ошол прибор сертифицированный жооп берип, талапка жооп береби? Ошол боюнча сиз оюңуз кандай? Канчалык эффективдүү? Ал эми экономикалык жагы, экологиялык жагынан ошо үстүктөн айтып өттүк. Чындыгында биздин өзүбүздүн Кыргызстанда электромобилдерди өндүрүп койгондуктан булардын баягы чыныгы анализ жасала элек деп ойлойм мен деле. Рахмат. Менин сурамым төмөндөгүдөй, азыркы учурда электромобилдер жөнүндө сөз болуп кетти. Ошо боюнча суроо берсем. Азыркы учурда электромобилдерди Кыргызстанга алып келүү же болбосо Кыргызстанда колдонуу боюнча кандай иш-чаралар көрүлүп жатат? Ошону жөнүндө. Рахмат. Бир канча депутаттар тарабынан экономика министрлигине сунуштар берилип, баягы электромобилдерди алып келүүдө бажы төлөмдөр ставкаларын төмөндөтүү же болбосо биротоло алып салуу демилгелери каттары жөнөтүлүп, экономика министрлиги ошол мыйзамдын беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизип, азыр ошол иштеп атат. Бишкекте азыр менин так эсимде жок, маалымат катары 100 электромобилдер уже Кыргызстанда пайдаланып атат да. Автоунаалардын абдан көбөйүшү, республикадагы автоунаалардын паркынын кыйла бөлүгүнүн эскиргендиги жана сапатсыз мунайзат продуктыларын пайдалануу атмосферага булганыч заттардын 80%дан ашыгы, бензиндин жана дизель отунун күйүүшүнүн продуктулары болуп саналган оор металлдардын, углероддун жана азоттун оксидтеринин, көмүр суутектеринин пайда болушуна алып келүүдө. Зыяндуу заттардын абага чыгарылуусунун көп саны углерод жана азоттун оксидтери, ошондой эле автоунааларда бензин колдонуудан чыгарылган углеводдор туура келет. Республикада бензиндин негизги керектөө жана дизель отунун керектөө Бишкек шаарына туура келет. Ушул маселе үчүн биз келип отурабыз да, элге кандай тиет? Анткени жөнөкөй элде көптөгөн эски машиналар. Анткени эртең митинг болобу, эл ушуга макул болобу, макул бизге келечекте ден соолук керек, эски машиналарды азайтууга макул болобу же макул болбойбу? Мына ушуну изилдеп атабыз азыр. Эгер мыйзам долбоорун чыгарса канчалык деңгээлде бизди колдойт, колдобойт. Ошон үчүн биринчи элге түшүнүү иштерин жүргүзөйүн деп атабыз. Аянайын эл, бала чаканын келечеги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн, таза аба үчүн ушуга кириш керек болуп атат. Не дейсиңер депчи? Силер түшүнүп атасыңар, бул жакшы нерсе, бирок көбүрөөк түшүндүрүш керек да. Анткени эртең чыгат, кылбаганыңар ушуга калдыбы депчи. Мына Илон Маск азыр электромобиль чыгарып атат. Баасы $35,000, 800 километрге чейин бир заправка менен жүрө турган. И зарядты да күн энергиясын алат да, бекер заряд кылат да. Аба көзгө көрүнбөгөн жаратылыш ресурсу. Ар бир адамдын жана жаныбардын жашоосу дал аба менен дем алуудан башталат. Ар бир өлкөдө айлана чөйрөнүн абалын баалоодо жана анын жагымдуулугун аныктоодо санитардык гигиеналык ченемдер колдонулат. Бекитилген ченемдерге жетишүүгө аракеттенүү жана калкка атмосферанын сапаты тууралуу өз маалында маалымат берүү менен мамлекет адам укуктарын коргоо жана өлкөнү өнүктүрүү жолуна түшөт. Аны менен бирге эле ал көп сандаган залалдар, оорулар, ошондой эле мезгилсиз өлүм түрүндөгү экономикалык жоготуулардын алдын алат. Дүйнө жүзүндө абанын булганышы адамдардын ден соолугу үчүн эң негизги экологиялык тобокелчилик катары кабыл алынган. Менин сунуштай турган сунушум бар. Албетте биз болсо экологторбуз, келечектеги кадрларыбыз, биз ушул сыяктуу көп мероприятияларды өткөрөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок бул сөздөр сөз бойдон калып кетет, же болбосо бир жумадан кийин, бир айдан кийин, бир жылдан кийин унутулуп кетүүчү сөздөр болуп калат да. Менин сунушум, менин группалаштарымдын сунушу балким 2020-жылы экологияны жакшыртуу жана калыбына келтирүү жылы катары сунуштап, ошону мамлекеттик деңгээлге көтөрүп көптү көрсөкөл болот дегендей мамлекеттик деңгээлде карап чыксак, балким өзгөрүүлөр болот. Ушул сыяктуу автомобилдерди жаратылышты коргонуу, жаңы технологияны киргизүү тезирээк болот деген ойдомун. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтарына ылайык абанын булганышы ар жыл сайын дүйнө жүзү боюнча бир нече миллиондогон жашоолорду алып кетет. Ден соолугу жакшы адамдардын саламаттыгына залал келтирет жана балдарды, кары-картаңдарды, ошондой эле респиратордук, жүрөк, кан тамыр жана башка оорулар менен ооруган адамдарды камтыган сезимтал топтордун абалын начарлатат. Көптөгөн отчетторго таянсак, оорулардын жана мезгилсиз өлүмдөрдүн жарымынан көбү ушул бөлүкчөлөрдүн айынан орун алат. Дагы сунуштап көрөлү, анткени аябай маанилүү. Көпчүлүгү жанагы экология бул баягы менин жашоомо мындай маанилүү эмес, бул мындай бир акыркы бир 5-10, балким 20 проблема. Азыр андан дагы маанилүү проблемалар бар деп ойлошот да. Бирок чындыгында экология бул биздин күнүмдүк жашообузга абдан чоң таасирин тийгизет. Абанын булганышы жана байке айтып өттү, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 7 миллион дедиңизби? Ошончо киши каза болуп атканда бул эми чоң маселе да. Бүт дүйнөдө азыр ушундай болуп атат. Ошон үчүн Кыргызстанда четте калбайт. Экология боюнча дарактарды эгүү, жашыл шаарларды куруу, шаарларды жашылдандыруу, мындай бүт
жагынан тармактык жактан студенттен баштап депутатка чейин министрге чейин баардыгыбыз ушул маселенин үстүнөн мындай түйшөлүшүбүз керек дейм да. Рахмат сиздин сунушуңузду биз кат жүзүндө берип көрөлү президенттик аппаратка да. Кыргызстанда башка көптөгөн постсоветтик өлкөлөр сыяктуу эле абаны булгагыч бөлүкчө негизги булгагычтардын катарына кирбейт. Анткени изилдөөлөрдүн олуттуу бөлүгү КМШ өлкөлөрүнүн аймактарынан сырткары жүргүзүлүп келген жана жүргүзүлүп жатат. Бул дагы калктын атмосферанын булгануу көйгөйү жана анын ден соолукка тийгизген терс таасири тууралуу начар маалымдуулугу өздөрүнүн ден соолугуна терс таасирин тийгизип жаткандыгын сезе беришпейт. Андыктан мамлекетибиздин ар бир жараны бул маселе тууралуу ойлонууга үйрөтүү керек. Менимче бул проблеманын баардыгы адам психологиясына барып такылат да. Мисалы үчүн Японияда начальник класстарда коомдо кантип алып жүрүү боюнча аябай басым жасайт да. Аларга эч кандай тапшырма да бербейт, жасаган аракетине да баа бербейт. Эң негизги ушуга басым жасайт. Бизде ошол нерсе жасалабы? Эми бул ар бирибизден да ошол элдин аң сезимин президентче депутаттар өлүп көтөрүп бербейт да. Аракет кылсак жакшы болот. Үй бүлөдөн баштасак, ар бир ата эне үй бүлөдөн баштаса, ар бир өзүбүздөн баштасак, дос жарыбыздан баштасак, ошондо жакшы нерсе көбөйөт. Анан бул мамлекетке эле карап тура бербеш керек да. Өзүбүз аракет кылайлы чогуу. Үй бүлөдө, ошол айылда, группада, университетте анан ошондон кетет да баардык нерсечи. Чогуу аракет кылсак деги жакшы болот бул нерсегечи. Кыргызстандын аймагындагы климаттын өзгөрүшү, жер фондусунун жакырданышы жана биологиялык ар түрдүүлүктүн кыскарышы менен байланышкан терс процесстердин симптому байкалгандыгына кенелип турат. Бул процесстер жер, суу, биологиялык ресурстарга таасир тийгизет. Аларды сарамжалдуу пайдалануу жашоо турмушту камсыз кылуунун милдеттүү шарты болуп гана саналбастан, жумушсуздукту жоюу өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуунун негизги фактору болуп саналат. Мына биз коомдук угуу катары ар бир мыйзамды кабыл алганда эл коомчулук менен биз сөзсүз түрдө кеңешишибиз керек. Мына бүгүн Ош технологиялык университетинде дал ушул транспорт, экология боюнча билим алып аткан жаштардын, анан ошол жердеги илимпоздордун биздин мыйзамга болгон көз карашын, алардын суроо сунуштарын уктук. Ар бир мыйзамды кабыл алып атканда биз ушинтип тиешелүү адистер менен, коомчулук менен кеңешип, алардын пикирин, сунуштарын сөзсүз алышыбыз керек. Адам баласы жашоо үчүн далай нерсени жасоого жөндөмдүү, керек болсо табият тартуулаган кооздукту өз колубуз менен жокулууга да даярбыз. Бир жагынан жеңишке жеткенибиз менен экинчи жагынан уттуруп коюудабыз. Ал эми кандай болгон күндө да мамлекеттин байлыгы анын ар бир атуулу жана алардын чың ден соолугу. Ошондуктан дени сак улут күчтүү мамлекет деп айтылып келет.